Барыңыздарга кутман таң, урматтуу теле көрүүчүлөр. Санат телеканалына таңкы Кыргызстан кызматыңыздарда мен Бактияр Асаналиев. Бүгүн бизде өзгөчө эфир болмокчу. 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата атайын биз жаш досубузду чакырганбыз. Эржан Ибраимжанов, саламатсызбы Эржан? Саламатсыздар. Саламатчылык, кош келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Кыйналган жоксузбу? Ооба. Жакшы. Кыйналган жок. Ушул 1-июнь күнү спорт ортосунда дүркүрөгөн концерт берем деп азыркы убакта даярданып жаткан учуруңуз. Кандай кыйынчылыктар болуп атат? Кыйынчылыктар көбүнчө мындай музыка, бий, мындай вокал, ырлар, кээ бирчи уйку. Уйку дагы. Уйку. Жакшы, негизи жаңылбасам ырдап атканы 7 жашыңа баштап ырдайт экенсиң, э? Ооба. Буга эмне себеп болду? Кимди көрүп ушундай ырдап чыгуу? Мамам, папам, режиссер. Жакшы. Ага чейин өзүң кызыкчың беле? Экинчи классымда кызыкчумун. Экинчи классыңда, э? Азыркы убакта канча клип, канча ырың бар? 6 клип, 13 14 14 бар, э? Анан ушу өзүң айтып аткандай эле 1-июнь күнү балдардын коргоо күнүнө карата өзгөчө концерт берем деп атпайсыңбы? Ооба. Анан ошо 1-2 өзгөчөлүктөрүн айта кетпейсиңби, жалпы теле көрүүчүлөрдү чакырып дегендей? Конфет таратылат, тортулар таратылат, мороженое, оюн зоокдор ойнотулат. Мен ырдап атканда артымда театр аралаш спектакль болот. Туулган күн болсо туулган күн жөнүндө, классташтар болсо классташтар, бөбөгүм жөнүндө болсо бөбөгүм, эжек болсо эжеге, мындай ушундай жакшы Чыгармалар болот. чыгармалар. Демек дагы мына жаңы чыгармалар да болот экен да? Ооба, жаңы чыгарма, жаңы форма. Жакшы. Эржан мырза, негизи сизди мындай чыныгы музыкант катары айткым келип атат да. Себеби дегенде ар кандай музыкалык аспаптарда кол ойнотуп келет экенсиз да. Ооба. Бул ар бир эле ырчынын колунан келе бербес нерсе да. Ооба. Ошондуктан бул кайсы музыкалык аспап дегенде эмне деген Бул аспап? кларнет, бул оз менен үйлөйт. Үйлөмө аспабы духовой, мындайча айтканда. Духовой инструмент. Оздун булчундары жок, мындай күчтүү эмес болсо, кичине үйлөй аласың, бирок ыгын билбесең үйлөй албайсың, да. Кыйын болот, э? Демек ушул кларнеттин жардамы менен сиздин аткарууңузда бир чыгарма укпайбы? Анда мен өзүм чыгармамды арнайын Махабатка али эрте. Келиңиз, Махабатка али эрте. Баракелде, кол чабуулар болсун, азаматсың. Махабатка али эрте деп өзүңдүн көптөгөн күйөрман кыздарга намек ыргытып кеттиң окшойт да. Жакшы, жакшы. Өзүң негизи жаңылбасам музыкалык окуу жайда окуйт экенсиң. Ошол жөнүндө кыскача маалымат айтып берсең. Мен Мукош Абдыраев музыкалык орто мектебинде окуйм. Аякта музыка эле эмес, мындай сабактардан да берет. Музыкадан көптөгөн инструменттер бар, көптөгөн аспаптар бөлүнөт. Скрипкалар, струнно смычковый, кларнет, турба, тромбон, саксофон Демек дүйнө жүзүндө канчалаган музыкалык аспаптар болсо анын бардыгы бөлүнөт. окуу жайда бар, Духовой, Жакшы. Мындан башка дагы кандай музыкалык аспаптарды ойной аласың? комуз, фортепиано, кларнет өзү, анан саксофон, анан ооз комуз. Демек 5 музыкалык аспапты ойной алат экенсиң да. Кайсынысы оор болду сага үйрөнүүгө? Кларнет менен ооз комуз. Кларнет менен ооз комуз, э? Экөөнүн айырмасы эмнеде? Экөөнүн айырмасы чоң, бунун беси бар, көп. Мындайча айтканда ноталар көп. Колун техника керек колго. Колдун техникасы жок, бар болсо, оной баттыраак чертилет. Колдун техникасы жок болсо, черте албайсың. Фортепианода эле ушундай. Ошол мундагы ноталар бар экен, оңой экен, э? Мындай түшүнөт экенсиң, ноталарды карап чертип ойноп кетет. Карай албайсың муну. Карай албайсың, э? Жаттайсың.
Жаттайсың, Анан көп эле жерлерде чыгып жүрөсүң, көп эле сахналарда ойноп жүрөсүң, анан унутуп калган учурлар көп эле болобу? Болбойбу? Болбойт ошо. Буга эмне себеп деп ойлойсуң? Билбейм, Жакшы жаттагандыкпы же мугалимдин күчтүүлүгүбү дегендей? мугалим күчтүүлүгү. Мугалимдин күчтүүлүгү, жакшы. Анан Оз комузда ойноодо кантип ойнойсуң негизи? Оз комузда комуз кармайт, 3 манжага. Кармап, мындай жетет. Бирок ал жакта нотанын жардамы болобу же жардамы жокпу? Болот. Сөзсүз, Ичиңден үн чыгарбайсың, бирок айтасың. Айтышың керек да. Үн чыгарбай айтышың керек. Ля болсо, ляны чыгарың келсе, оозундачы эле ля дегендей, ля деп, мындай үн чыгарбай айтасың. Үн чыгарбай оозуң менен сүйлөп коет экенсиң да? Демек Кыймылдап эле коет. Кыймылдап. Кыймылдаганда ля деген нотаны мындай аяктан келип, анан акырын мындай алганда чыгат. Айтсаң, алдыда дагы кандай пландар болуп атат? Алдыда концерттен кийинби? Концерттен кийин музыка менен алектенем. Фортепиано, кларнет, колмоз. Айтып калдың, негизи бизде экзамендер өтө кыйын деп, ошол экзамендер жөнүндө кыскача маалымат айтып өтсөң. Экзамендерде мындай госэкзамен бар. Госэкзаменде сольфеджио быйыл ошол жылы биз бердик. 4-класстар бердик. Анан ошол берип атканда жакта директор, завуч, анан мугалимдер олтурат да. Партада ушундай эле, мондай флайер эле, билеттер эле, ушундай билет бар, мондай 4-5 сандар жазылып, минтип аласың. Билбейсиң канчанчы билет экенин. Алганда мага 1-чи билет келген, мен анан 2-чи кирип 1-чи чыккам. Чакка фортепианонун жанында ойнойсуң, санайсың, баарын суроолорго жооп бересиң. Түшүнүктүү. Анан бул билеттериңди карап отурсам, мындай сүрөттөрүңдү карап отурсам, анча-мынча фотомоделдерге караганда мыкты түшөт экенсиң да. Рахмат. Анан айтсаң, бул нерсени дагы атайын барып биндир бирөөдөн сабак аласыңбы же бул тубаса таланттуу сүрөткө түшкөн дагы? Сабак албайм, мен чыгып атканда эле фотомоделдер айтышат. Демек фотомоделдердин жардамы менен түшөт экенсиң да. Дагы бир кларнеттин жардамы менен бир чыгарма укпайлыбы? Анда ата мекен деген чыгарманы арнап берейин. Кайрмасынбы же башынанбы? Башынан анан кайрмасы ырдап бергиз, Ойноп. Кол чабуулар болсун. Эржан, сиз менен байланышканыбызда, ошо концерт жөнүндө сураганыбызда, концерттин бирден бир өзгөчөлүктөрү балдар үйүнөн 1000 бала келет деп калды да. Бул кимдин идеясы дегендей? Бул продюсер менен апам, мамам. Мамам, папам. Урматтуу теле көрүүчүлөр, айта кетчү нерсе, бул Эржан Ибраимжанов Кыргызстандагы белгилүү продюсерлердин бири болгон Канат Кадыржан менен иштесесиң, жакшы. Анан Канат мырза менен иштешүү кандай экен? Оңойбу, оорбу? Оңой. Кандай сапаттары жагат, кандай сапаттары жакпайт Канат мырза? Бардык эле сапаттары жагат. Бардык эле жагат, Анан жаңылбасам Мукаш Абдыраев орто окуу жай болуп саналат, Орто окуу жайды бүткөндөн кийин кайсыл окуу жайга барайын деген пландар болуп атат? Азырынча ал жөнүндө ойлоно элекмин. Ойлоно элексиң, эмнеге? Астыга план койбош керек деп ойлойм. Түшүнүктүү, жакшы. Мына урматтуу достор, Эржан айтып кеткендей, астыга план койбогула. Жакшы. Жок, 5 жыл, 6 жыл өйдө астыга койбош керек да. Жашоо чечет да. Жашоо чечет. Сенин оюң бар дегенде, сенин оюң сыйлайбыз дегенде. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде бүгүн 4 билет ойнотулмакчы. Мына урматтуу достор, бул 2 билетти
ойнотобуз. Эржан канчанчы жылы туулган, кайсы күнү туулган, ошонун алгачкылардан болуп экран алдындагы номерлерге ким жазса, ким жиберсе ушул 2 билетти карап, Ал эми бул жакта дагы 2 билет турат, урматтуу теле көрүүчүлөргө. Эржан айтчы өзүң, кандай конкурс ойноп койбу буларга? Буларга алгачкы клип, анан алгачкы биринчи чыккан клип, анан биринчи чыккан өрүмдүн Ким жөнөтсө. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, Эржан айткандай эле, Эржандын алгачкы ыры жана алгачкы клибин алгачкылардан болуп экран алдындагы номерлерге кимдир жазса, ошолорго ушул билеттерди ыйгармакчыбыз. Чоң рахмат Эржан, келип бергениң үчүн сизге. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жалпы теле көрүүчүлөргө каалоо тилек. Баарыңыздарга ийгилик, орозобуздар кабыл болсун. Кааларым баарыңыздарга чын денсаулык, узун өмүр, үйлөрдө тынччылык болсун, токчулук болсун. Баарыңыздарга ийгилик жумуштарыңызда. Рахмат, айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Сизге да ошол нерселерди каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, айта кетчү нерсе, бүгүн бизде жаш ырчы Эржан Ибраимжанов болду. Ал эми бир клиптен кийин бүгүн бизде өзгөчө эфирде башында айтып өткөндөй эле башка студияга бармакчыбыз. Себеби дегенде Тедди жана ошондой эле Бернард деген мырзаларды чакырганбыз. Алардын бою 3 метрден өйдө болгондуктан биздин бул студиябызга батышкан жок. Алдыдагы клипке көңүл буруп, андан кийин Тедди жана Бернард менен чогуу таанышмакчыбыз.